Ушундай иш менен эми менин анам энем сахарга айланып отурат. Давлениелер ушанат. Бул маселе бир саат. Ал эми мен энем өлүш керекпи? Бул тараптын энеси өлүш керекпи? Все равно придете. Төрөгөн эч ким сураган жок, биз сотко келдик. Мен айттым, что телевидение урсанты. Камераны өчүрүп, биз сопровождать. Этот дедушка умер, и я не знаю, там я уже в тот момент уехал в Германию. Анан сот акыйкаттык менен чечпесе, баарын эле басмырлап үстүнөн чыгып эле жанагы дарственный купля продажанын баары тең жокко чыгарып атат да сот отуруму. Бүт. Ушундай иш менен эми менин анам энем сахарга айланып отурат. Давлениелер ушанат. Бул маселе бир саат. Ал эми менин энем өлүш керекпи? Бул тараптын энеси өлүш керекпи? Все равно придете. Башынан туура бериш керек болчу. А берилгенден кийин анан кишини орто жол таштап койгонго эле болбойт негизичи. Бул жакта бир кандай болгон учурда эле байкени ыраазы кылыш керек да, бул байкеничи. Бул жакта толкана бар дедиңиз, э? Эме бар, көмүр кана бар болчу, мына жерде кичинекей жыгачтан курулган. Саламатсыздар, урматтуу биздин каналдын жалпы көрүүчүлөрү. Аты жөнүм Абай Карабаев. Бүгүн биз сиздерге ушул өзүңүздөр көрүп тургандай болжол менен 5,5 сотук жердин ызычуусу болуп жаткан учуру. Азыр биз Токмок шаарынын аймагында турабыз. Киргизская көчөсүндө. Албетте бул жер убагында толук сатып алуу келишими чыккан соң кайра бурмаланып жасалып, азыркы учурда соттордун толук түрдө ошол убактагы документтердин так жана анык экендигине карабастан сол чечим чыгарышкан. Биз толук түрдө ишти иликтеп беребиз, бизден алыстабай туруңуздар. Жер участок толугу менен 5,5 сотукты өзүңүздөр көрүп тургандай камтыйт. Албетте аны биз сиздерге өлчөп көрсөтүп бербей эле коелу. Тилекке каршы сот системасына нааразы болгондор Кыргызстанда дагы көп. Эмне үчүн дегенде, кол тийбестиктен улам мындай кадамдарга барып атышы албетте сот системасынын аброюна көлөкө түшүрбөй койбойт. Мына ушундай достор, жана биздин каналдын жалпы көрүүчүлөрү. Эгерде ушуга окшогон сот системасынын адилетсиз чечимдерине күбө болуп жатсаңыздар, бизге сөзсүз түрдө байланышып, бизге толук маалыматтарды берсеңиздер, документ менен биз иликтеп чыгып, ушундай мыйзамсыз чечимдердин үстүнөн иликтөө жүргүзөт элек. Албетте, анда эмесе бул жердин ээси болгон агабызга барып, толук түрдө сурамжылоо жүргүзөлү. Анда эмесе жүрүңүздөр. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, албетте азыр агабызга келдик. Чогуу иликтөөнү уланталы. Киргизская 62 дарегинде жашайт экен. Азыр биз Токмок шаарындабыз. Токмок шаарынын аймагында. Сиздер менен чогуу маекти уланталы суроо жоопту. Байке, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Сооктарыңыз жакшыбы? Өзүңүздү тааныштырып, анан суроо жоопту улантсак. Жакшы. Менин аты жөнүм Жакупов Азамат Карыбекович. Ушул үйдүн тургуну болом. Ушу келипсиздер. Кайрылуу жазадым эле. Ооба. Азыр эми айтсаңыз, соттун ушул шалакылыгы, анын үстүнө ошо адилетсиз чечиминен улам аябай чоң ошо запкы чегип атыпсыз да. Азыр ошол боюнча жалпы окуя боюнча башынан баштап айтып кетсеңиз. Макул. Айтайын, эми жерде көп эшикке турбай кыргызбыз да, үйгө кирип. Кириңиздер. Жүрүңүздөр.
Жақсы, құш келіпсіңер. Эми не дейсем? Бұл жер мына жер сілкесі тұрады. Алғандан бері тынчықтамай жоқ. 4 жылдан бері сот процесі жүріп жатады. Алғанда ешкім келген емес, доо арыз депчи. Жер сілкесін көрсеңіздер керек. Ошол жер сілкесінде ешқандай маселе жаралған емес. Алғандан кейін бір 2-3 айдан кейін сот процесі башталды. Мен түздеп, тарттырып, түрттүрүп барын. Эски үй бар болчу, эски үй баягы 20-30 жылдардагы. Аны бузуп, мына документи колумда турат. Анан жаңы баштаганда сот процесс деди. Мен таң калдым. Барсам, бул мурдакы күйөө баласы менен жашаган экен, бул орус. Барканов деген. Серега деген орус бар. Ошо менен күйөө баласы менен жашап жүргөн экен. Мен келгенге чейин эле анын келинчеги каза болуп калып, анан ошол келинчеги каза болгондон кийин орусча документи да жок болчу экен берди. Бул чоң апасына, ошол Баркановдун апасына тиешелүү жер экен. Анан документтер жазалгандан кийин Барканов күйөө баласына белек катары дарственный кылып документ жасап берипти. Анын баары тең аныкталып сотко барсак, такси алып барган такси тиги булардын баарын бизден адам катары санап эткенде да. Ошондой туура эмес акыйкаттык чечимдер чыкты. Ал Барканов болсо күйөө баласына белек кылып берет, дарственный кылып. Сергей болсо Алина деген эмеси бар, племянницасы. Ага өткөрүп берет. Экөө тең көзү тирүү. Экөө тең эми жашап жүргөндө, чогуу жашап жүргөндө өткөрүп берет да. Эми өткөрүп бергенден кийин жашашат. Анан кийин мен келген эле бир 2-3 жыл мен орусчалды деле көрүп жүрдүм. Орусту деле көрүп жүрдүм. Үйүнө продукт сурап ташып келет. Биз кыргызбыз да. Ошо айлапа кошуна колоңдор той аш болот. Аш болгон тамактарды бербесе бизде казанда көп калат. Чакалап өзү деле айтат болуш керек. Чакалап берчүбүз. Продуктусун берчүбүз, өзү деле алып келип ошол менен багып жашап жүрүштү. Анан бир моменттер болду. Мен Серегага айттым, Серега, если вдруг там передумаете, сатсаңар дедим да. Сатсаңар, мен биринчилерден болуп угайын дедим. Айтып кой мага сата турган болсоңор деп. Макул деп кирип кетип калды. Мен байланыш ушу мен Асанбайке ушулар байланыштабыз да, ошо Серега менен сүйлөшүп турчубуз. Ошол жерде чогуу отурчубуз, мен жерде эшиктин астында. Күндөрдүн биринде Серега чуркап келди, таң атпай саат 9-да, 8:30-да эшикке чыктым. Бул эми көп менде тыкылдатып келчү эмес. Эшикке чыксам, Серега жумушка кетип бараткан. Чыксам, Серега туруптур. Я тебя жду. Срочно Розага бар. Алина жерди сатам деп атат. Ушундай. Орусча өлүп калгандан бир 3 ай, 4 айдан кийин ага Серега келип айтып атат. Сатыла турган болуп калды. Барып сүйлөшүп, соодалашып көр деп. Мен бардым, соодалаштым Роза эже мененчи. Роза эже менен сүйлөшүп атсам, хорошо, макул берейин. Акчасы кандай маселе деп сурадым. Сурасам, акчасы мындай деди. Хорошо, сенин жаныңдагы кошунаңдагы ушундай кызыгып келген. Анан акчасы туура эмес болуп калган анан деп. Мен келдим, айттым, хорошо, андай болсо сиздин оюңуз дедим. Мындай деди, макул дедим, ошол акчасын бердим. Берейин деп сүйлөштүм. Хорошо деп соодалаштык. Ал сөздү угат да бирөөлөр сатып алышат. Эми сатып алганда меникинен көбүрөөк берип алса керек да. Анан жүрдүк, мейли деп койдум. Ошо менен жүрдүк. Жүргөндөн кийин эле бир соода болуп бүткөндөн кийин муну алса керек. Ким сатып алса да кошуна жерде Латиф деген кошуна бар, ошол сатып алса керек. Сатып алды. Бир жумадан кийин келди, баламды үйлөйм. Баламды үйлөндүрөм деди. Акча керек болуп атат деп. Көрүнгөн шылтоон айтып алып келди. Мен айттым, хорошо, макул. Менде азыр тыйыным жок. Банкка барайын, убакыт бер. Банк менен сүйлөшүп, анан ошол жактан акча алып берем дедим. Сүйлөшкөндө эле банктан акча алдым, акчасын алып келип доллар менен бердим. Айландырып, сомду долларга айландырып бердим. Анан ошонтип жерди ээлеп, анан жаман бир 20-30 жылдарда үй болчу, ошону бузуп, нар жагы арты жарымысынан теңинен көп аң болчу, 1,5 метр тереңдикте. Ошо үрүбүнгө чыгарам деп үйдү, эски үй болчу, эски үйдүн жыгач тактайларын алып койдум да калганын бузуп, төө топурактан жасалган. Аны төктүм, нар жагына түрттүрдүм баарын тең. Анан түздөп азыркы кебетеге келтирдим. Жаңы баштагам ошо. КамАЗдар бир 30 КамАЗ баласы төккөн жерде балык каскандар топурагын сүйлөшүп, бияка төккүлө деп бияка төктүрүп. Анын баары эмгек да. Анан баламны, балдарыма атадан калган мурас дегенде мурас кылып калтырып коеюн деп аткам, баягы келечегине кыйналбасын деп. Ошол максатта эле алгам.
үй салып берип коеюн, 2-1 3 1 чогуу жашасын бир жерде деп. Анан ошентип сот процесс башталды, түшүнүксүз вопростор башталды. Бара баштадык. Розага бардым, как так десем, у нас все нормально. Деп эле Роза эже ал дагы азыр мына раматтылык болуп кетти, 1 жума болду каза болуп калганына. Ушунун азабынан соттун акыйкатсыздык болуп турган негизинде ушундай нерв системаларына бир нерсе тоо кетсе керек да. Байкуш аябай катуу переживать этип жүрдү. Ушу 4 жыл. Ана эми ал деле каза болуп калыптыр. Мен деле мындай укканыма бир 10 күндөй болуп калды. 10 күн эмес, 2-3 күн болду. 10 күн болуптур каза болгонуна. 2-3 күн болуптур каза болгонуна. Анан эми азыр сиздер келип атасыздар, кайрылып атабыз, акыйкаттык орнотко деп. Документтин баары колумда. Азыр урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, биз сиздерге толук соттун чечиминен баштап ушу документтерди толук көрсөк. Бул өзүңүздөр көрүп атасыздар. Соттун чечимдери мына. Андан сырткары биз сиздерге сатып алуу келишимин толук үлгүсүн көрсөтүп коелу. Мына Азамат Байкебиздин келинчегинин атына өтүп атат. Мына сатып алуу келишими. Мына көрдүңүздөр. Мына Мыйзам чегинде көрдүңүздөр. Жалпы кызыл китеп өткөн. Демек эң чоң юридикалык күчкө ээ документ өтүп атат. Мына анткени эгерде белекке берүү дарственный кылып өткөрө турган болсо, эгерде анда соттошууга же болбосо башка нерсеге жол ачылып калмак укук боюнча. А эгерде сатып алуу келишими өзүнүн маңдай тери менен тапкан акчасы менен ушу сатып алган экен. Андан сырткары албетте биз азыр сиздерге жалпы мамлекеттик актынын өзгөсүн көрсөтөлү. Азыр мына мыйзам чегинде. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мына толук 5,5 сотук 5,5 мына 40 27 16 20 экен. Анан бул жакта убагында бул жакта жеңил курулуштар, анан үй бар болчу. Кичинекей бир 20-30 жылдардагы кичинекей бир үй бар болчу. Анан буну сиз көчүрүп бардыгын өзүңүз могул жакта чуңкур жерлерди баары толуктап өзүңүз эме кылдыңыз, тегиздеп. Фундаменти таштан болчу. Анда тешилип бүтүп калган. Мына келинчегим атына өткөн техпаспорт. Ооба. Мына жеңебиздин атында турат. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бардык үй, мүлк бардыгы. Мына эң эми карап турсаңыздар, албетте ушул негиз менен биз азыр соттун чечимин кандай эмненин негизинде мындай туура эмес, адилетсиз чыкканын албетте иликтөөнү ушуга байланыштырабыз. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Соттун чечими жалпы сиздерге канааттандырарлык чыктыбы? Сиз кандай деп ойлойсуз? Бу жерде эми баягы ортодо анча-мынча нерселер болсо керек. Биз эми карапайым адамбыз, карапайым элбиз. Бизде анчалык деле ары бери түрткү кылып, нар жак бер жак кыла турган оюбуз деле жок. Мыйзам чегинде эле чечилип берсе жакшы болмок, бирок бул мыйзамсыз болуп калды да. Бу жерде азыр 2 дарственный болуп атат. 2 купля-продажа турат. Ушул 2 купля-продажаны дагы дарственныйды дагы отмена кылдырып бүт баарын ушул сот акыйкатсыздык кылып койду го деп ойлоп атам да. Бизди мисалы менден эчтеке суроо иретинде эч ким эчтеке деп сураган жок. Сотто катыштым. Саткан киши дагы, берки саткан киши дагы катышты. Купля-продажа дарственный кылган баарыбыздан катыштык. Эч ким үстөн эчтеке деп сураган жок. Бир гана басмырлап жанагы мону жокко чыгарып, белек катарында берилген 2 документти жокко чыгарып, анан могу госактынын купля-продажасын экөөнү тең жокко чыгарып, могу решениясы му жерде турат азыр. Эми мен баягы күнү бардым, барып госрегистрдан мен документимди текшерип берип коесузбу деп ушул эле Киргизский 69-тун эмесин сурасам, жагдайын. Бул арестте турат. Алар деле айтты, ушу арестте турат. Ким коюптур десем, прокуратура сотпу деп өздөрүнчө бурмалап койду. Мен деле көп көңүл бурган жок. Мен хорошо, макул дедим. Эмне дейм? Бөлөк башка эмне дейм? Анан байке ушундай суроодо, ушул жер участогу башка дагы адамга дарственный кылып берилип, башка жакка дагы ушу сатып алуу келишими менен сатылып кеткенби? Ооба, бул дарственный кылып берилген. Серегадан племянницасына. Дарственный кылып берген Серега дагы. Ал Сереганы берип, Серега болсун Алина берген, Алина
Берде дуңган кошунан бар Латиф байке. Ага саткан. Андан мен сатып алып атам. Ушулардын баарын тең ушу катар менен жокко чыгарып, бир эле сот отуруму менен чечип койду. Облус сотко кайрылышыптыр. Каза болуп калган Роза эже. Анын арыздооңун облус сот албай коюптур, кабыл албай коюптур. Ошо бойдон токтоп турат. Сөзүңүзгө аралжы да. Сиз бардык документтер менен таанышып чыктыңыз. Эми сиз эки сатып алуу келишими бар деп атасыз да. Азыр кайсы ошол белекке берүү, мынча айтканда дарственный ошол документ, договордун негизинде башка жака кайсы ошол ким өткөзүп берип атат башка экинчи эмени сатып алуу келишимине? Сатып алуу келишимине. Экинчисин ошондо кимге өткөрүп берип атат? Экинчисин жанагы племянницасын өткөрүп берип атат. Племянницасы болсо кошунама сатуу келишимин өткөрүп берип атат. Дарственныйдан купля-продажага өткөрүп берип атат. Ошондо дарственныйды эки жолу кылып койгон, ошондо. Дарственный шалакылы менен эки жол. Бул сот отуруму ошону жокко чыгарып атат да. Госрегистрда баары тең мыйзамдуу чегинде, мыйзам түрүндө баары келген госрегистрда ушул малга чейин. Алып барган таксилери башынан баштап келгенде бүт мыйзам чегинде болгон. Эми ушуну шалакылык менен сот отуруму жокко чыгарып атат. Бирок ошол биринчи сот отурумуна чейин бардык тергөө амалдары уланып, так ошол документ кайсыл экенин, чын документ кайсыл экенин негизделип чыкты да, Берде эми негизделгенде аныкталып чыкканда берде мына Роза эжени, Сереганы кысымга алышыптыр. Аны опасность, оставление в опасности деп аны мына камап чыдашты да. Санкция беришти. Аны деле бир 6-7 ай мына могу колуңарда турган пасны ошол Сереганыкы го дейм. Биякта экен анын Сереганыкы. Сереганыкы ошол кишини кызым кылышты. Анан Алинага кол салышты. Ал деле айтып берсе керек. Эми Алина өзү жооп берсе керек. Ал деле мага кечээ күнү барып сүйлөшсөм, мен деле ошо прокуратурага алып барып ушундай деп кызымга алып ушунча деп акча требование кылса керек, өзүнүн сөзүнөн Алинадан уктум негизи. Анан эми ошондой кызымдар болуп атса, анан сот акыйкаттык менен чечпесе, баарын эле басмырлап үстүнөн чыгып эле жанагы дарственный купля-продажанын баарын тең жокко чыгарып атат да сот отуруму. Бүт. Кишини камады, ошого үстөмдүк кылып, уголовный иш кылып, анан кийин ошол уголовный иштен анан ушул жыйынтыкка гражданский делого өтүп атышат да булар. Процесс ушундай. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, саламатсызбы? Коштум. Байкем. Салам алейкум. Аты жөнүңүз ким? Саламатсызбы? Асан, Азаматтын кошунасы болом. Асан байке, айтсаңыз, ушул убакка чейин Азамат байкенин ошол жерди өзү сатып алуу келишими менен алып, ошол кызыл китепти бардыгын алып, азыр бул жака жакшы бир балдар үчүн үй курайын деген жакшы ниеттер бар экен да. Бар, ошондой ниети бар да. Андан кийин эми азыркы учурда байкенин атына толук түрдө мыйзамды өткөнүнө карабай, сот азыр аябай мындайча айтканда эми адилетсиз чечим чыгарып, ошондой кылып кыйнап жатыптыр. Анан сиз кошунасы катары айтсаңыз, негизи бул жактагы сиздердин жаныңыздарда турган ошол жер участоктун жанында кошуна айтып кетти да. Учурда ошол бул жактагы ошол чоң атасы болуп калабы? Өтүп кеткен эме да. Кайнатасы. Кайнатасы болуп калат. Сереганын кайнатасы болуп калат экен, Анан азыр ошол адамды тамак бербей кыйнашты деп атышат. Анан кошунасы катары айтсаңыз, убагында бардык кошуна катары жардам берип тургансыздарбы? Ооба, мен эмеден мындай деп айтсам, бияка турганмы, ушу көчөдө турганмы бир 10 жылдан ашты. Мен ошо Сереганы жакшы эле тааныйм. Учурашып эле жүргөн жакшы жигит, орус жигит да. Тамагын күндө кечинде көтөрүп келет. Тамагын берип турат, аны да көрүп турам. Мен да милициянын кызматкерим, пенсиядамын азыр. Анан мен деле таң калып атам, ушундай туура эмес чечим чыгарат деп сотторго. Сиз да сот процессине катышкансызбы? Мен да сот процессине барып. Бирок сиздердин күбө катары сиздерде сурак алдыбы? Сурак алган, кандай болду эле деп. Мен болгондой айтып бергем. Эч кандай мындай ачкачылыктан өлгөн жок, ал кантип ачкачылыктан өлсүн азыр. Бул өзү ооруду, может, жашы келди. Ошо менен деле кете берет. Ал бул соттун чечими туура эмес деп ойлойм да мен. Аябай эле туура эмес. Анан көзү көрбөйт деп жатат да, анан ошол боюнча көзүн деле билбейм, мен анысын деле караган деле жок болсам. Эшикке чыгып, Кирип чыгып, суу ташып жүргөнүн көргөм мен. Ошо хозяйны.
көрүп калчумун, суу ташып, эшикке кирип чыгып жүрчү. Басып эле жүрчүбүз сонун эле. Анан кандай эле болуп кетти, мен дагы түшүнбөй атам да, ошого таң калып, мен дагы ушу кошунам менен кошунама дагы эметип атам да, переживать этип кичине. Кандай эле бул туура эле сатып алган деп ойлойм да. Туп-туура эле сатып алышкан. Биз деле ушундай үй алганбыз, биз деле ушундай эметкенбиз. Анан өмүрүндө келбеген бир небереси келип алып эле үй меники деген туура эмес да. Жок, бул жакта дарственный кылып эки жакка тең берилип кеткендигинин себебинен эки жолу ошол сатып алуу келишими боюнча ызы чуу болуп атат да. Анан бирок байкебиздин ошол толук түрдө мыйзамдуу документтеринин бардыгы мыйзам негизинде ошол кадастр жер ресурстары филиалынан Чүй Токмок филиалында өткөн да, Ооба, баары туп-туура өткөн да, Ошол баары өткөндөн кийин законда болгон да, бүт мыйзам чегинде болгон, баары оформить этип алган. Өзүнө которуп алган бүт. Эгер андай туура эмес болсо аяктан эле өткөрбөй болот эле да. Рахмат байке. Асан байке, чоң рахмат сизге. Андан ары суроо жокту улантсак, айтсаңыз эми бир сот отуруму канча жол болду? Көп болду, 4 жылдан бери келатат. 4 жылдан бери келатат. Сереганы камашты. Уголовный иш болду, андан кийин 2 жылдай. Андан кийин гражданский дело 2 жыл болду. Мына эми ноябрда болду го дейм, марттабы чечим чыкты. Ошондон бери күтүп отурам. Азыр эми кайсы күнү келип менин документимди жанагы судоисполнительдер келип менин документимди акт түзүп алып кетет депчи. Мен бул актыны көрдүңөр. Ичинде купля продажа бүт мыйзам чегинде, мен кайсы эмненин себебинде мен негизинде беришим керек, эчи акыйкаттык сот чечим чыгарбаса. Ушундай суроодо сиз вообще жалпысынан канча акчага сатып алуу келишими түзүлгөн? Канча акча бердиңиз эле ошо эми мүлктү алганга? Мүлктү аларда мен банк менен келишим түзүп, банктан 510 000 сом алгам. 510 000 сом. 510 000 сом алып, 5500 долларга сатып алгам берди. Берде ошо эмеде көрсөтүлгөн документте. Анын пайыздары менен мен кайра банкка төлөп бердим. Мыйзам чегинде ал да бар, анын кагаздары да бар. Мына жерде жазылып турат. 467 000 сомго сатып алыптырмын ошол жерде. Дунгандан. Эми Анда эмесе чогуу азыр бул жактагы Чүй Токмок сотуна сиздер менен чогуу барабыз, ал жактан иликтөөнү улантабыз. Бизден алыстабай туруңуздар, урматтуу биздин каналдын жалпы көрүүчүлөрү. Албетте объективдүү жана тереңирээк иликтөө жүргүзүлөт албетте. Бизден алыстабай туруңуздар. В общем, я хочу сказать так, что 4 года назад мой брат, двоюродный брат мой, жил с одним, он жил до этого, очень много лет прожил с одним дедушкой, он за ним ухаживал, он до этого жил с юной дочкой, с Илоной дочкой, они вместе. Потом она, к сожалению, умерла, и он остался, дедушка попросил его остаться с ним, потому что за ним некому было смотреть, некому было ухаживать, и мой брат жил с ним очень много времени. И потом брат один раз обращался к нам с такой просьбой, чтобы помочь оформить дом, где жил дедушка. Оказывается, этот дом был раньше оформлен вообще на егоную бабушку, и документов не было на дом. Для чего он это хотел сделать? Потому что дедушка при жизни, еще когда при жизни егоной дочери, пообещал им, что он этот дом подарит им, да, чтобы они дальше вместе жили. Вот так. И потом, конечно, мы им помогли, сделали, сестренка, я мы дали им денег, он пошел и сделал документы на деда, они это все оформили, этот дом. И потом этот дед все-таки подарил моему брату дом. Моему брату, подарил? Да, он подарил. Оформил дарственно, он пошел в нотариус, госнотариус, и в госнотариусе дедушка сам передарил, подарил моему двоюродному брату этот дом. После чего, конечно, этот дедушка умер, и я не знаю, я уже в тот момент уехал в Германию,
сам. И получается так, что он умер, короче, и его, я не знаю, кто его похоронил. И потом объявилась его внучка, которая не приезжала, не ухаживала, не смотрела за дедом. Объявилась внучка и начала требовать, ну, как бы, свой участок. А уже в тому моменту потом мой брат подарил моей сестренке, родной сестренке моей, этот дом. И получился за небольшое, как бы, время, можно сказать, там пару лет или 2 года, там у сестренки тоже были финансовые трудности, она продала этот дом соседу, сосед продал потом Азамат Байке, и получается после этого только объявилась внучка, уже, ну, как бы, несколько лет прошло. Объявилась, примерно сколько? по-моему, 2 года, 2 года, если я не ошибаюсь, да, по-моему, 2 года уже прошло. И потом объявилась внучка и начала требовать дом. И, короче, пошли вот эти судебные процессы. Ну, я не понимаю одного, конечно, да, почему этот судебный процесс, сколько они судились, они не брали ни в какое внимание все, что говорят наши свидетели, все, что говорят вообще нотариусы, адвокаты наши. Они ничего во внимание не взяли, да. Также мы оформляли, когда брат оформлял, это было все госнотариусы. Они сказали, что госнотариусы, претензий нету. Моего брата там задержали в прокуратуре, он сидел в СИЗО, 8 месяцев просидел. Потом его все равно как бы сделали виновным, что он деда оставил как будто там в тяжелом состоянии, бросил, хотя он за ним ухаживал, за ним больше некому было ухаживать. И эта внучка не ухаживала, никто не ухаживал. И как бы, ну, справедливости здесь мы не увидели. Моя мама бегала по судам, и непонятная здесь была ситуация, конечно, адвокаты, все через адвокатов это все происходило. И как бы получилось, кто как будто вымогали деньги и там, и там. Такое мое впечатление складывается, что деньги брали и там, и там. Результата никакого не было, во внимание ничто не было взято, как будто у них там мое подозрение, да, конечно, я не буду ничего, но это как будто там было у них все сговорено, да, договорено. Справедливости никакой не увидел я. Если это госнотариус, он должен законно оформить. И если ее осуждают за то, что, например, она подделку документов сделала, значит, должен быть спрос из госнотариуса тоже. Ответственность тоже да. есть. Почему? Если она сделала документ, если там кто-то подписал как будто документы, они это все перевернули, сделали экспертизу, что дедушка как будто не расписывался там. Ну, хотя госнотариус сама лично подтверждает, что именно дедушка приезжал, именно дедушка расписывался, именно он дарил. В чем причина, я не знаю, где справедливость искать, тоже не знаю, да. И как бы очень много денег было потрачено, очень много нервов было потрачено. Сколько? На адвокатов. Да. На адвокатов около 4000 евро я выслал сюда, на адвокатов. Ну, конечно, там процессы затянулись, какой-то, как они говорят, что это какой-то, это не уголовное дело, это гражданское дело. Протянулось уже 4 года, тянется это дело, никак не может решиться. Это просто, как будто это какой-то сговор, и как будто это просто вымогательство денег со всех сторон. И все. И непонятно, да, этот процесс длится так долго, что уже как бы столько нервов потратила моя мама, что она потом заболела, и на прошлой неделе я ее похоронил. Из-за этого стресса у нее вылезли все болячки, она очень сильно похудела. И мне пришлось сюда обратно приехать, и как бы из-за того, что я сюда похоронить маму. Да. Вот такая вот ситуация произошла. Я не знаю, что сейчас будет дальше. Опять же, они сейчас... Очень тяжело, да? Да. Как бы и сестренке моей тяжело, потому что она потеряла мать, и не с кем, и у нее здесь никого близких не осталось. И все, и как бы я не знаю, что дальше будет. Да. Поэтому, конечно, хотелось бы добиться справедливости, да.
Потому что справедливость, и сейчас у нас новый президент, Да. да, Садыр Нургуджевич, также и Камчебек Кадышевич. И очень хотелось бы, да, конечно, добиться справедливости, потому что они сейчас за это борются. Да. Если в нашей стране будет справедливость, тогда люди будут возвращаться или будут здесь жить хорошо. И никто не будет уезжать, никто не будет. И будет... А судьи, они здесь и как живутся, как все привыкли, да, раз они здесь в одной лодке плывут, значит, они друг друга поддерживают. Ну, это всем понятное дело. Да. Просто с этим надо бороться. И вот хорошо, что вот вы этим занимаетесь. И есть люди уже, которые вот начали этим заниматься, да. А так к кому обращаться? Тем, у кого нету денег. Да. Не к кому обращаться. Да. Поэтому, конечно, будем надеяться на то, что, может быть, справедливость какая-то будет постановлена, да. Потому что мне неприятно, конечно, и вот новый хозяин Азамат Байке, и все, короче, страдают от этого, потому что кто-то как-то решил в свою, там, по каким-то своим принципам, да, вот так вот. Спасибо вам большое. Все. Азамат Байке. Вам спасибо. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, өзүңүздөр көрүп тургандай, Киргизская 67 дарегинде жайгашкан үй сатыкта турат деген жазуу турат. Бирок азыркы учурда ээси бул жактагы өзүңүздөр көрүп тургандай тосмону 3 метрге чейин жылдырып алып тур алдыга. Анан тиешелүү бул жакта мэриянын кызматкерлери келип, бирок эч кандай арыз жазса дагы чара көрбөй жатыптыр агабыз. Агабыздын участогу бул жак 5,5 сотық. Эми албетте биз толук турда албетте эч бир маалыматты бурмалап, аны чагылдырып, же болбосо кайсы бир тарапты жактап чыгарбайбыз. Адилеттүүлүктү биз толук турда документ менен көрүп аткандан кийин, демек, ал нерсе толук турда тастыкталып аткандан кийин биз иликтешибиз керек. Анда эмес сиздер менен чогуу кошунасын чакырып көрөлү. Байке! Кандайсың? Жакшыбы? Үйдө папаң барбы? Ким бар үйдө? Ким бар? Бирөө жарым барбы? Апа барбы? Апа барбы? Чакырып кое аласыңбы? Мамаңды чакырып кое аласыңбы? Позвать? Да. Иду. Кызылдан өтүп кеткенби? Мына. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Саламатсызбы же? Кандайсыз? Иликтөөчү журналист Абай Карабаев. Байкенин кошунасы болуп экенсиздер да, бул ызычуу жер боюнча келдик эле. Анан ушул боюнча сүйлөп бере аласыздарбы? Ушул мурда сиздердин ушул сатып алганга чейин ушул жакта жашачу элеңиздер. Анан ушул жакты көрүп жүрсөңүздөр керек эле кошунасы катары. Ошол боюнча эмне дейсиздер ушул боюнча? Короче, биякта орус эмелер жашачу. Биринчи аял өлүп калды. Ал старик өзү эме болчу. Постоянно сварщик болуп иштечү. Анан көздөрү көрбөй калган. Көздөрү көрбөй калды да, анан эки кызы бар болчу. Бир кызы судимая, түрмөдөн чыгып келип ичип калган да. Дагы бир улуу кызы бар болчу. Улуу кызы болсо күйөөгө тийип, анын бир кызы бар жакта. Анан улуу кызы да өлүп калды да. Анан тиги кичүү кызынын
сожители бар болчу, ошол бомж сыяктуу бир эме болчу да. Анан биякта калып калды ошо стариктин жанында. Урматтуу көрүүчүлөр, бул жактагы үйдүн ээси агабыздын кошунасы экен. Жалпы ушул Фатима эже ушул айта кетсеңиз, ушул үйдүн канча жылдан бери ушу көрүп жүрдүңүздөр эле, анан күбө катары ушул байкебизди да жакшы тааныйт экенсиз, эми кошунасы катары. Анан ошол боюнча айта кетсеңиз. Бул жерде негизи биз кошуна катары эле байкачу эмеспиз. Мындай кичинекей үй болчу. Анан негизи ошо орустар жашачу экен мурунчу. Үйдөн эле чыкпай, айылына чөйрөсүндө аябай күчүктөр көп болчу. Анан кийин эле ошол сатылыптыр деп укканбыз. Андан кийин эле ушундай спорный вопростор болуп калыптыр. Негизи мындай ал жакта аябай эле бирөө жашап андай болгон эмес да. Анан байкенин убагында сатып алып, анан ушуга эми бул сатып алуу келишим боюнча сатып алыптыр да. Анан өзүнүн ак эмгек, маңдай тери менен анан бул жакта үйдү көчүрүп, өзү бул жака курулуш ушу үй салайын деп азыркы убакта ниеттенип аткан экен да. Бирок ушундай соттун мыйзамсыз чечимдеринен улам азыр колу байланып турат да. Анан бул боюнча сиз эмне дейт элеңиз? Эми байкенин ушу кошунасы катары айта кетсеңиз эми. Негизи бул нерсе тагыраак болуп бүтсө, негизи байке үчүн эле жакшы болуп калыш керек. Мындай түшүнүксүз болуп тура албайчы. Байке чындап эле аябай аракет кылып, ордун түздөп, дагы канализация киргизип, даярланган болчу, ниеттенипчи. Анан албетте финанс жагы да кирген. Анан ошондой болгондо өздөрү документ берип бүткөндөн кийин анан пландарын өзгөрүп, документтерин өзгөрүп кетишти эле бул. Бир аз түшүнүксүз болуш керек деп ойлойм да. Негизи башынан такталып, анан красный книганы деле байкенин атына башынан туура бериш керек болчу да. Берилгенден кийин анан кишини орто жолдо таштап койгондо эле болбойт негизи. Бул жакта бир кандай болгонучта деле байкени ыраазы кылыш керек да, бул байкеничи. Сен уже акчасы кирген, убакыты кирген, нерви кирген дегендей. Мурдагы ошол ээсинен толук түрдө сатып алган экен. Мыйзамдуу, бардыгы мыйзамдуу болуптур да. Анан азыркы убакта ошо сот системасынын шалаакылыгынан улам ушундай акыбалга келип олтурат да. Анан сиз ушул убакка чейин ошол бирөө менен соттошуп көрдүңүз беле? Ошол сот системасынын адилеттүүлүгү боюнча кандай ой пикирдесиз Кыргызстандагы? Кудайга шүгүр бир андай маселе болгон эмес. Андай оор кырдаалдар, бирок Кыргызстандын соту аябай эле чындык тарапта же болбосо аябай эле сотко ишенесиң деген ойго кошулуу кыйын. Ал жөнүндө элдин баары билет болуш керек. Ошондуктан бирок азыркы учурдан баштап мүмкүн бул жолу дагы оңдолуп, мыйзамдаштырылып, биз ишене турган, ошол жаран катары ишене турган сот болуп калса, аябай жакшы болмок албетте. Себеби дегенде эки адамдын ортосунда дайыма эле конфликт болушу мүмкүн да. Үчүнчү тарап сот дайым адилеттүү болсо, сен ошого ишенип, ошого менен жөнүнө турган бир жол болуп калса, аябай жакшы болмок. Негизи ошону каалайбыз. Эртеби кеч ошол нерсеге келиш керек, ошол жолго. Сот адилеттүүлүгү кайра Кыргызстанда орношун толук түрдө мындай бардыгы ачык, чындыкта дал келе турганчалык мыйзамдын негизинде болушун сиз талап кылып кетесиз, Албетте, ооба. Биз деген сотту дагы жакшы, мындай законду дагы дайым кармайбыз. Дегенде бир эле учурда биз кыргызчылык болуп эле аябай акчача болуп эле бир фанатизмге кирип кетебиз. Ошол болбой, сот законго келгенде бир убакыт азыркы заман жараша бир баарыбыз бир билимдүүрөөк, токтоораак мындай иш кылса эле фанат болуп эле бири менен жеңип салып, аябай мындай кек кармап, ошондой кыргызчылыгыбызды ташташыбыз керек мындайча айтканда. Чоң рахмат эжеге. Рахмат сизге чоң. Когда я попал я как в ту семью с Наташкой, это его, дочь была. Вот мы сколько жили вместе все втроем. Он еще при Наташке говорил это, что вы сделаете эти документы на дом, и я вам дарственную сделаю. Еще с Наташкой. Потом Наташка умерла. Я с ним еще сколько? 5 лет еще прожил. Я как раз получилось в эти 5 лет, сестра мне помогла документы сделать на дом. Тоже она деньги платила.
Ну, потом он умер. Через 2 года приехала внучка Ивана. И это, давай оспаривать это все. Что, ну как, у нотариуса, у государственного нотариуса мы делали документы. И на меня, когда переоформляли, потом я дарственную делал на сестру, переписал. И она уже сколько? Года 2 года прошло, как это дарственную я написал. И это... Ну, а все, потом он умер, когда вот через... Меня вот она подтянула и обвинила, что я это не ухаживал за дедом, что эти документы подложные. Ну, и меня это закрыли. И на СИЗО я 8 месяцев. Там был, Да. Да, ни за что отсидел. Обвинение какое? Обвинение, ну, то, что подделка документов мне там сделали, я помню. И это, как же, что не досмотрел за дедом. Плохо смотрел я за ним. Не ухаживал? Да, не ухаживал. А сколько денег она просила? Она не просила денег, она сразу сказала, говорит, это мой участок, говорит, если хотите, говорит, за 25 тысяч купите теперь его. Нет, этот. А Сотрудники МВД. Сотрудники вообще ничего не просили. Это когда мне по решению суда за первое, вот что за подделку документов, что сделали. И второе, это то, что пенсию получали это после смерти уже. Сколько платили? Ну, я заплатил в банк 25 и 50 тысяч. У вас есть? Нет, это Роза делала, платила. У нее была доверенность, она везде это за меня была, на этих вот судах. Потому что я на работе целый день. Ну а так все, я отсидел 8 месяцев ни за что просто. Они компенсацию платили? Государству? Нет, ничего не... Я оплатил государству. Спасибо вам большое. Так. Хотя, я хотел сказать, да, что вот адвокат, она как бы хотели подать иск вообще, да, признание, да, что вот он как бы ни за что отсидел. Да. За это хотели подать иск. Ну, на тот момент, да, как бы уже, когда он пришел сам, хотел в суд подать иск, что его незаконно осудили. Нет. На тот момент как бы у него уже не было денег, да, а там ему в суде сказали, что он сам не может подать иск, а должен подать адвокат. Адвокат. Да. И раз адвокат, тогда он пришел к адвокату, они тоже там что-то 50 тысяч адвокату надо, да, за это заплатить, чтобы он начал работать. Опять же подавать апелляцию, чтобы что ты незаконно отсидел. Конечно, человеку обидно, 8 месяцев просидел, ни за что, да. Ну, а откуда деньги? Денег нету, он вот сейчас работает, получает 17 тысяч. Откуда у него денег нету? И он просто решил в банк заплатить этот иск, чтобы жить спокойно. Только из-за этого, да? Думал, чтобы уже, ладно, отсидел, чтобы... Потому что дальше бороться уже просто финансов не хватает, да, как бы. А это дальше больше, это адвокат только начнет работать, да. А потом уже продолжается, что деньги, деньги, деньги. И чтобы было бы неизвестно, да, поэтому только из-за этого он признал свою вину, да, а так он, конечно, он не признает вину свою, да, потому что ему обидно, что он отсидел в тюрьме, да, потерял здоровье, ноги сейчас больные, он еле ходит, у него все здоровье там осталось, какой он пришел оттуда, конечно, это, обидно, да, поэтому... Сейчас у нас как бы из-за чего и происходит, да, что все в финансы упирается. Да. И, конечно, хотелось бы, чтобы люди как бы решали свою работу, делали, например, не только ради корысти и денег, да, чтобы по правде это было, чтобы
и все. Только справедливости охота, больше ничего. Мама что, болела у вас? По этой же деле, по этой же... Мама до этого не болела, просто за 4 года она потеряла столько нервов, как бы и стресса было. Она каждый день мне звонила и плакала, что По вот... этой же деле. Ну да, у нее, в принципе, проблем-то таких не было, да, так. А вот, считай, вот у нее и участок был на Иссык-Куле, она продала. Все деньги ушли на вот этот суд. Я вас хорошо сейчас понимаю. Почему? Потому что уже я тоже минимум 6 лет сужусь. Мама ничем не болела. Сперва давление у нее появилось, потом сейчас сахар. И у меня одна нога как бы больница, одна нога дома, за мамой ухаживаю. Получается такая же ситуация, как у меня у вас произошло, да? И по этой же деле вашу мать похоронили. Да, конечно, обидно мне, блин. У меня мама еще молодая, ей всего лишь 60 лет было, да. Она никогда ничем не болела и ни разу не обращалась в больницу. Просто у нее вот это из-за нервов и вылезли всякие болячки. И просто, ну, одно за другим, и все пошло, да. И, Нервный так, стресс, нервный так стресс. получилось, что она очень сильно похудела сначала, а потом уже и все остальное, да. Как бы обидно, конечно. Весь Токмак знает, я какой был здоровый пацан. 99 килограмм был. Мне сейчас 76 килограмм. По этой сфере ложные судьи, ложные адвокаты, не только я. Дома лежит, не видев это все, мама все понимая, болеет, очень жестко болеет. Можно даже журналистами пойти в больницу, когда заболела, чем заболела, нервный стресс, давление. Припады были. Да. Были также у вас, да? Да, это все, конечно, очень печально, да. И Очень это... печально. Я соболезную. Спасибо. Сейчас я хотел бы, очень конечно, хорошо чтобы это все было по закону, и надеюсь, что вы нам поможете, да, как бы. Оставят вам такое. Сейчас были даже мне такие же угрозы. Вы не бойтесь, не будет такой угрозы никогда. Почему? Потому что мы ищем правду. Салам алейкум. Иликтөө журналист Абай Карабаев. Иликтөө боюнча жүргүлө биз ошо жазып алсаң болбой. Камераны тартсаңар, эме төрағадан уруксат. Кимдейсиз, фамилияңыз? Карабаев Абай. Абай. Байрамбекович. Өткөндө биз ушундай болуп калды, инцидент чыкты казус. Кайсы кабинетке эмне боюнча келдиз? Соттун чечими боюнча келдик. Албетте бул эмненин негизинде ошол акт чыгарылды жана эмненин негизинде бул жактагы тараптардын наразычылыгы боюнча иликтөө болуп атты эле. Тараптардын фамилияларын, аты жөнүн документ ID карттар менен каттайды, э? Жок, аттай бериңиз. Суроолорду тиякка кайсы кимге бересиз азыр? Иә. Ким? Арыстанбек кызы судьяга. Видеосъемканы уруксат менен, хорошо, Абай? Эмнеге? Ушундай. Бияк режимный объект, мамлекеттик объект. Эми сизге мындай суроо. Охраняем. Осмонов Уларбек Сайпиевич, судебный приставник. Можно? Көрсөтөсүзбү? Осмонов Уларбек Сайпидинович, 2-класстагы юстициянын кеңешчиси экенсиз, э? Так, биз эми мындай да. Гос дейм да, эме укуктук чендик актын көрсөтүп коесузбу? Эмне үчүн соттун ичиндеги зданияны тартса болбойт? Мына биринчи биякта мына инструкция бар. Так, көрөлүчү. Действующий приказ. Көрөлүчү. Директора департамента. Кана? Так, судебный департамент при Верховном Крымской Республике. Верховном суде. Так, кана? Кайсы жер? Мына предметы запрещенные приносу, заносу. Бул мыйзамбы?
Бул нормативный правовой акт, укуктук акт. Нормал. Бул эми приказ берип атабы? Биз буяктан ошон үчүн КППда. Жок, ана көрсөтпөйсүзбү? Мына окусуң да окуш керек. Жок, конкретно каерде мен окуй. Насчет эмне конкретно насчет чего? Сиз айтып атпайсызбы? Кайсы ченемдик акты менен бул жака кирсе болбойт деп. Ошону так көрсөтүп коюңуз бул жактан. Эмне тартканбы? Ооба. Bilsene de emniyet cumhuriyetleri. Mustafa Qanday? Sottun chechimi bo'yicha norozilik. Kimga qayrilgan dedingiz? Так, значит, мына пункт 249. Работники Жок, ал жакты кое туруңуз. Сиз бул жактан көрсөтүп атасыз. Бул жактан көрсөтүңүзчү. Ал жакта биздин бул буйрук. Биздин кабинетте старший судебный пристав бар. Сиз түшүнбөй атат окшойсуз. Бул жакка сиз эмнени көрсөтүп атасыз мага? Бул деген биздин КПП режими. Адамдарды текшерүү, кирген посетительдерди. Макул текшердиңиз. Ар кандай жарандар келишет. Жок, текшердиңиз. Эми дальше Анан мен телевидениеден айтып атам. Мен уруксат сурашым керек. Ушундай телевидение келиптир. Урматтуу сот. Уруксатпы аларга тартканга же уруксат эмес. соттук отурумду гана. Соттук отурумду гана. Төрагага уруксат берет да мына. Пункт Жок, 2. соттук отурумга төраганын атынан жазылат. Соттук отурумда гана. Бирок объектке биз түз киребиз да. Ошондой эле менин деле милдетим бар, укугум бар да сизден сурап, сиздин эмнени негизи? Жок, айтып берип атпайбы? Закон о СМИ аябай же эмне? Ооба. Туурабы? Биз азыр маалымат тактоо иретинде. Биз дагы өзүбүздүн приказдар, Жок, ана буйруктар бар. көрсөтүңүзчү гана. Пункт 249. Работники телевидения, а также граждане с фото и видеокамерами, с переносной аппаратурой, вот в данном случае, проходят в здании суда в рабочее время только с разрешения председателя суда или председательства судьи по делу. Вот так. Башка пункттар уже... Сиз так айта албай атасыз. По делу, только судебный заседание гана болуп атат. Эми абай, биз буяктан эми кечирип койчу. Кагаз бериңиздер, анда арыз жазалы биз кечирип. Биз буякта жүгөрү кайтарган жокпуз. Не кукуруз охраняемыз, правильно? Это охраняемый, особо важный, стратегический объект. Биз режимный помещение да болчу. Анан мен сизге айтып атам, тартууга эми тартсаңар, тартыш оңой эле, мен деле тартып алам. Просто соттон азыр мен бирөөс айтайын, маалымат берейин деп, ушуна келиптир депчи. Эми жигит тура түшүнсөңөр. Силерде жарандар көп. Сиз сот аткаруучунун мындайча айтканда департаменттин кызматкерисиз. Биринчиден, экинчиден мага кагазды бериңиз, азыр мен жазайын. Эгерде бизди азыр киргизбей турган болсоңуздар, ийгиликтөөгө соттун адилетсиз чечимине коргоп атат деген азыр биз жыйынтыкка келип туруп кетебиз анда. Астамбек кызы айтайын. Кагаз менен эмне бересиздерби? Арыз Мен жазалуу. сизди азыр тоскоолдук кылган жокмун, абай. Мен сиз кичине мындай маектешип атабыз. Мына буйруктар бар. Өткөндө бир инцидент болуп кетти, абай. Туурабы? Анан жаманбы жакшыбы? Мен деле сиздей эле жаранмын. Макул, мындай суроо. Биз ушуга чейин мен милдеттен катар тышкары менин да укугум бар да. Туурабы? Жок, өзүңүздү кармаңыз, маселе жок. Эметип эле уруп келип эле кирип эле андай дагы болбойт да. Жок. Туурабы? Мындай кылалычы. Азыр мына бирөөсү маалымат айтып коюш керек да. Булардын соттун деле өзүнүн статусу бар да, правильно? Ошо статустун негизинен адилетсиз чечим чыгарууга боло берет деген нерсе болуп атпайбы, байке? Мени мага киргизебиз, уруксат берсе киргизебиз. Эми бияк силер Кыргызстандын жарансыңар. Биз силер үчүн кызмат кылып атабыз. Сен налогоплательщик болсоң, сенин налогуң биз айлык алып атабыз. Бирок өзүбүздүн милдетибизди, задача аткарып атабыз. Астанада şey болуп атат. Бул жерде мен налогоплатель эмес. Так, мына арыз жазалуу. Налог төлөп. Азыр абай келе. ОЗЭК киргизесиңерби? Эми азыр мына Арыз жаз деп атасыз, жазалуу деп атабыз. Же ОЗЭК киргизесиңер, эмне болуп атат? катталдыңар да, азыр сот, азыр процесс болуп атат да мүмкүн. Туурабы? Жок, кагаз бербейсиңер онда, жазалуу бул жакта төраганын атына? Жок, ОЗЭК эле айтылат. Жок, анда эмнеге жазыш керек деп башында айтып атасыңар арызда? Ала уруксат берет деп Менин атасыңар. оозуман андай сөз чыккан жок. Мен айттым. Жок, айтып атпайбы? Төрагага же төраганын ордунда орун басары же исполняющий обязанности барып туруп телевидение келиптир. Урматтуу төрага же замещающий его, понимаете? Абай, биякта конфликт не надо создавать. Киргизебиз. Жок, сиз мен эч кандай бул жакта конфликт кылган жок. Жок, Өзүңүзчө эле бир нерсе болуп атасыз. Мен бул инцидент болбоду, абай. Туурабы? Архивке кирген вообще строго воспрещен да. Эмнеге? Эженин вообще жай. Кече күнү эле келген эжени сенин энең менен теңди илатып,
до сих пор ей плохо. Мен денем ушул иш боюнча, ушул иш боюнча азыр давление айланып, сахарга айланып, оор абалда жатат. Ушул иш боюнча, шалаакылык мамиле боюнча, ушул соттун Архив Аруфовдун күнөөсү бар. Эмне себептен 15 күндөн бери абай ошондо спокойно же Эмне себептен 15 күндөн бери табылбайт? Ал эмес ушул иш боюнча мен ишим боюнча журналисттер келгенде гана чыгат да. Атак мындай чыкпайт. ишим боюнча бир аял каза болуп калды. Чыккан жок 15 күндөн бери казып атышты го, жок деп. Эми ал күнөө кимде болуп атат? Архив областта болобу, каякта болобу? Бул баары деле табылат. Токмокко жиберип атат. Табылат деп. Анан Эми азыр жанагы 2019-жылкы чыккан приортовский давностьтун токтомун жокко чыгарып атышат. ана архивге кириш керекпи? Бул деген Анан эмне кылыш керек байке? Сот чечим чыгарып койду деп эле барып эле өлүп жата берелиби? Ушундай иш менен мына. кирип кетип атпайсыңар. Мынакей байке, атыңыз ким? Ушундай Уларбек байке, ушундай иш менен азыр дагы бир материал тартышты балдар. Ошол жерде энеси өлүп атат. Ушундай иш менен. Сен шалаакылык мамиле менен. Силер өзүңөр күйүп атасыңар. Эми мен менен өлүш керекпи? Мунун энеси өлүш керекпи? Силер үчүн тиги эжелер биз күйүп атпайбызбы? Эмнеге күйбөйсүңөр? Эмнеге таап бербейт законный нерсени? Процедуралары бар. Байке, акыйкаттык барбы? Акыйкат ошон үчүн сотта. Акыйкат жок. Акыйкат жок бул жер. Биз жок деп эсептейбиз. Эми анын өзүңөр жеке оюңар да. Ошону жеке оюбузду. Жалпы элди биз кызмат кылып берип атпайбызбы? Силер менен баары деле бир келесиңер да. Биз уруксат берип кирсек. Сотко берсин. Уруксат берсин, ошону чечип бериңиздер. Биз бул жерде жооп. Бул жерде адамдын өмүрүнө кысым жасагандар болуп атат. Түшүнүп атам. Эми сендей эртең менен кечке чейин келип атышат жарандар. Ар кандай сот бул деген цирк, опера и балет эмес да, концертке келгендей. Ар кандай бүт проблема менен келишет. Мен бул жер ошондой экен деп ойлойм. Сен мындай ызыланба. Сен жалпы вывод кылып ат эми. Жалпы вывод кылган жокмун. Ушундай адамдан бир адам өлүп атат. Көчүп, могу арыз панделникте коюлуп атат. Ушундай иш менен эми менин анам, энем сахарга айланып отурат. Давлениелер ушанат. Бул маселе бир саат. Ал эми мен энем өлүш керекпи? Бул тараптын энеси өлүш керекпи? Не надо спорить, зачем? Не надо. Уруксат барбы бизге? Жок, мен абайга эле түшүндүрүп атам, что здесь кичине процедура бар да, абай, түшүнүп койсоң, инем. Азыр уруксат берет. Биз эми бияктан кызмат Мен сизге журналистиканын мыйзамын айтып коеюн. Журналисттер 7 статья. Бардык мамлекеттик, муниципалдык, мамлекеттик бардык органдар, ал сот департаменти болобу, сот болобу, бардыгы маалымат менен камсыздалганга милдеттүү. Сиз ошол статьянын негизинде азыр жөн эле мыйзамды бузуп атасыздар. Жок, маалымат алганга сенин толук укугуң бар. Мен сизге айтып атам, азыр каттадыкпы, сотко киребиз деп атпайсыз, Арстанбек Зайпирге. Кызматкер кетти. У него сейчас процесс идет. А процесс бүткөндөн кийин сизде эле жарандар отурушат да, өзүнүн укугун эметип. Туурабы? Правосудияны күтүп атышат. Эми чыгат, анан айтат да сот, кире беришсин деп. Биз уруксат беребиз да. Мен мондай азыр силерге тосуп алган жокмунчу. Бул режимный охраняемый объект да. Бизди эмне үчүн бияка коюп атат? Биздин өзүбүздүн анан өткөндөгү болгон туура эмес болуп калып атпайбы? Өткөндөгү биз тараптан эч кандай күнөө жок, сиз тараптан. Абай, силер канцелярияга деп киргенсиңер, канцелярияга. Аяктан канцелярияга кирип маалымат алган толук укуңар. Бирок архивге строго воспрещен да посторонним лицам. Эмнеге? Мага да кирген болбойт. Болбойт, мага болбойт. Только архив. Мага болот. Мен азыр кирем. Архивге түздөн түз кирген болбойт деп атам. Байкеси. Моуну токтомдун чечимин мен алганга укугум бар. Анткени мен эме мына материалым, делом турат байке. Могу чечимди мен канцелярияга барсам архивге барыңыз деди. Түз эле архивге барыңыз деди. Бардым, архивге бардым. Могу иш Медведева боюнча могу иштин токтомун чечимин, решениясын, соттун решениясын бериңиз дедим. Бериңиз десем, берди. Маалымат алдым. Мына турат. Архивге кирүүгө болбойт. Вообще заходить в помещение нельзя посторонним. Мен даже посторонним кирген болбойт. Мен азыр кирем. Архивге кире албайсыз. Мен азыр канцелярияга барам да, мен анда мен мыйзамды колдоном да. Архивге кирүүгө болбойт. Кирсем канцелярияга барабы, анан кирели. Жок, через канцелярия. Архивге болбойт кирген. Архивге болбойт, э? Болбойт. Только ченемдик актын көрсөтүң. Ал өзүлөрүн сурап алды. Бизге болбойт. Ченемдик акты көрсөтөсүң. Ченемдик байке, мындай бар. Сен инцидентте катышуу болгон үчүн мен силер менен азыр маектешип атам да. Себеби сен айтыптырсың канцелярияны 15 күн мурун кайрылган депчи. Анан анара кызыбыз ойлоп калыптыр да, что 15 күн мурун арыз жазсың. Арызды сен ошол күнү жазыптырсың да. Арызды ошондо жаздым. Мен бул жерден мына Самат байке даже каратты, кыздары иштейт экен, бардык жогун кылышты. Эч кандай. Узнай да. Абай, здесь просто процедура да.
процедура биздин КППнын. Сиз айтып атасыз. Туура түшүнсөң. Үйгө мен сага чайга киргизем, эшикти ачып. Сиз айтып Конок атасыз. болосуң. Ну здесь ушундай милдетибиз да. Азыр бир суроо. Оларга мен кирейин азыр. Канцелярияга. Хорошо. Катталдыңыз да. Бул кирем дейт канцелярияга. Уланып турат. Бул кирем дейт. Телевидениени кое туруңуздар пока, Катталды. Каттасаңыз керек. Ким төраганы ким сурамады? Төрөгөн эч ким сураган жок, биз сотко келдик. Мен айттым, что телевидениени урсакты. Камераны өчүрүлүп, биз сапарга беребиз. Эмнеге? Камераны өчүрүшүбүз керек. Ошондой талап коюлду. Хорошо, жүр. Өчүрөсүң, киресиң, ар жактан тартабыз. Коркпойсуң, өчүрдү. Кой туруңуз. Камераны өчүрүңүз. Өчүрдү мен. Сот жок деп эсептейм. Прокуратурасын вообще 0 деп эсептейм, жок катары эсептейм. Анткени канча алар мени как потерпевший сураганга, диктовать этип жастырганга канча полный фактыларым бар. Аларга не имеет права экен, мен закон боюнча эми жакшы түшүнүп келатам. Булардын кылган иштеринин баары шалаакылык мамиле экен. Урматтуу каналдын көрүүчүлөрү, албетте Чүй, Кыргыз Республикасынын Чүй облусунун Токмок шаардык сотунда судья Айпери Арстанбек кызы боюнча биз соттук коллегияга жазабыз. Албетте сөзсүз түрдө иштин туура жана анык чечилиши боюнча мындан аркы иликтөө уланат. Биз буюрса мындан аркы иликтөөлөрдө чогуу жолугабыз. Бүгүн эми мен төрагага кирип чыктым, өзүм иликтөө журналист катары. Албетте ал айтып атат, соттон чынында конституциялык мыйзам бар. Эч ким суроо жооп кылган, сурак алганга бир гана кол тийбестик бар, ошондой чын-чынына келгенде. Бирок ошондон пайдаланып туруп, албетте карапайым элдерди какшатып атканы өтө нааразычылыкты туудурбай койбойт. Андан сырткары албетте өлкөдөгү эң орчундуу маселелердин бири бул сот системасынын, мындайча айтканда, адилетсиздиги катары карасак болот. Арстанбек кызы Айпериге карата биз соттук коллегияга сөзсүз түрдө кайрылабыз. Ал боюнча андан сырткары иликтөө мындан ары объективдүү уланат, бизден алыстабай туруңуздар. Бул жерден айтып кетким келет, азыр бул кишинин да мамасы катуу ооруп аткан экен. Менин мамам да ооруп атат. Жалаң ушул иш боюнча, ушул туура эмес чечим боюнча, беззакония боюнча ушул биз кантип ушул жерде ушундай чечим чыгып атса, акыйкат жок болсо деп эми ал кишилер, кары кишилер ушундай эле дагы бир үчүнчү тараптын энеси каза болуп атат. Эми бул иш менен менин энем өлүш керекпи, бияктын энеси өлүш керекпи, дагы канча адам кырылыш керек. Ортодо өтө чоң кысымдар да болуп аткан. Эми азыр тынчып калды, пока бул журналист Абай Карабаев келмейинче тынч абалдабыз. Дагы да кысымдар болсо чагылдырганга даярбыз. Акыйкаттык ордосун эмне дейм? Акыйкаттык. Урматтуу биздин жалпы көрөрмандар, албетте азыр сааттуу убакыттын өтүп кеткендигине байланыштуу кийинки берүүлөргө кадастр бөлүмүнүн дагы филиалын киргизебиз. Иликтөө мындан ары объективдүү уланат, бизден алыстабай туруңуздар. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, азыр биз жер участогунун жанында турабыз. Анда эмесе Азамат байке менен чогуу кирип, кийинки суроо жоопту уланталы. Жүрүңүз. Бул өзүңүз орноттуңузбу бул? Муну мантен эшикте. Ит мышык кирбесин деп орноттум. Буягында эчтеке жок, бул сетка, петка бүт нараак болчу, мен берек кылып тосуп койдум баарын. Тазалап, монтип, планировка кылып, дөңдөрдү мына могулар турат, КАМАЗдарды түшүрүп, ушу яманы толуктап планировка кылганда, баштаганда мына сот процесси башталды. Ошо менен токтоп калды бу жер. Бирок бул жакта тоокана бар дедиңиз, Эме бар, көмүр кана бар болчу, мына жерде кичинекей жыгачтан курулган временный коюлган экен да. Ошол бар болчу. Могу ямада болчу да, аңда. Бу жерден баштап, могу дөңдөн баштап нары полный аң болчу. Анан мына жерде болсо, ушу мен тургандан баштап бир 6 метр тети темирлерге чейин кичинекей ошол жерде бир 20-30 жылда салынган кичинекей бир бузулайын деп калган, урайын деп калган үй бар болчу. Алгандан кийин ушуну алып туруп, могу ямага, тети аңга, монун ичине төккөм. Бүт баарын түрттүрүп, ошакана могу дөңдүн баарына бир 30 КАМАЗ кетти. Монун мояктан көрсөтсөк болот. Аягын. Ошол тереңдикти да.
Монун баары түзөлгөн чөп басып кетти эми азыр. Кишетин чыкпай атканга байланыштуу ушундай болуп атты. Ооба. Могу дөңдүн баары муну. Яма деген тыяктуу болчу. Тетинде яма болчу. Мындан да төмөн болчу. Могу забордун фундаменти көрүнүп турчу. Ошондо могу полянын могу огороттун жарымысы бүт яма болчу. Ушунун баарын толуктадым мына. Мунун баары мына Кудай буйрса иш оңунан чыгып кетсе, балдарыма үй салып берейин деп ушул жерге үй салып, могу дөңдүн баарын төктүм мына. Монун нар жагынын баары эле яма. Бу жерде ар бирине КАМАЗ, бу жерде санаганда эле 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 эле КАМАЗ могу дөң турат. Маягы яма болчу. Ошо 30 КАМАЗдай кирди мына. Ушул жерде жаман үй бар болчу. Болду, маягын баарын тең чөп базып, жүзүм базып, му жерде каралбай калган үй болчу да бүт. Эски үй болчу. Счетчиктердин баары тең жарабай калган, бүт баарын алмаштырып, жаңыртып, жаңы баштаганда сот процесс башталды. Ошондон бери 3 жылдан бери, 4 жылдан бери ушул жерде соттошуп ызычуу болуп атат. Ошо. Анан кошунаңыз бул жактагы сиздин жер участоңузга кирип кетип тосуп алган боюнча мен суроо берейин дедим эле да. Негизи бул жакка мэрияга кайрылдыңызбы арыз менен? Мэрияга биринчисинде ушул как раз азыркы жаңы мэр келген маалда бир жумадан кийин, отурукташкандан кийин барайын деп чечтим, барып арыз жазгам. Аяктан специалисттер, жер специалисттери келип карап бир сыйра. Эмне жыйынтык чыгарышты, кетип калышкан. Анан кийин сот чечим чыгарыш керек, сотко жазыш керек деп койду снос боюнча мояк мыйзамсыз да. Анан кийин экинчисинде кайра барып жаздым, жигиттер убакыт сааты болобу, муну алганга болобу, мында кандай десем, алар дагы. Анда бир бала келди, толук эчтеке деле түшүндүргөн жок. Кагаз түрүндө беребиз деди. Кагаз түрүндө берди, эми ал каякта калды ким билет. Үйдө бул бир жерде жатса керек. Суроого деле жок экен. Эчтеке тыянак жок, мыйзам билбейм, ишти сносто эле баары эле снос болуп атат азыр. Азыр ошондой болуп атпайбы, снос мода болуп атат. Могу жер мына каралбай калды. Бул муниципалитетке карайт болуш керек дейм да. Мэриянын жери болуш керек. Бу жер негизи жол да, Киргизский деген көчө. Мына эми тосуп алдым да, көрсөңүздөр, бер жагына 3 метр жолдун жарымысына чейин 6-7 метр нар жака чыгып алган, воротосун коюп, менин эшигим астын жаап. Эми сөзгө келип, кошуна ушундай кылалы десем, эч кандай реакция жок. Анан азыр бул жактагы дунган кошунаңыздын аты жөнү ким? Анан буюрса кийинки бөлүмдөрдө ал сүйлөп бергенге даяр, Ал даяр, ага айткам. Мыйзам чегинде мына ушул жерде жазылып турат. Ушул сатуу кагазын экөөбүз барып госрегистрдан купля продажа алганбыз. Бул азыр Казакстанда талаачылыкта эмгек кылат. Ошол жакта талаачылыкка байланыштуу ошол жакта экен азыр. Анан кийинки чыгармада келип сүйлөп берем, аракет кылам деп. Кечөө күтүптүр, кечөө эми болбой калды да. Анан кийин эми мына ал кошунам, могу эле кошунам, Латиф байке. Бул мага саткан мыйзам чегинде эле, баарыбыз мыйзамда, мыйзам түрүндө. Нотариустар баары тең подтверждать этип берген сотто. Сот чечими кандай чыгарды билбейм эми. Бирок Латиф байкеге ошондо доверенность болуп атабы же купля продажа менен өткөзүп атабы? Алина деген жанагы саткан кыздан анда доверенность эме болчу. Дарственный болчу. Ал дарственныйдан купля продажага, Латиф байкеге купля продажа менен өткөрүп берген. Бул өзүнүн маңдай тери менен тапкан тыйынына сатып алган. Сатып алуу келишими бар. Бар, аныкы да Латиф байкеники да бар. Анан кайра сатып алуу келишими менен сизге сатып атат. Менде бар, мына мыйзам түрүндө мына договор купля продажа жилого дома деп турат. Мына көрүп атасыздар. Оригинал. Мөр басылган мына бардыгы. Кадастр Чүй Токмок филиалы кадастрдан печать басып бардын каттап берип атат. Анан ушул юридикалык күчкө ушул кагаз ээ болсо, биздин президентибиз, урматтуу президентибиз, мына ар бир адам колунда жеке менчикке өзү укуктуу, бөлөк эч ким укуктуу эмес деп. Эми билбейм сот чечими кандай чыкты. Бирөөсү менде калган, биринчи сот отурумунда. Менде калган, мыйзам чегинде каралды деп. Экинчиси болсо алынсын деп кайра чыгарып атат. Билбейм, кызыл китепти эмне кылам. Ошо мыйзамга туура келеби? Негизи эми мыйзам боюнча эми соттун адилетсиз чечими ушундай чыгып калды, бирок биз иликтөөнү эми аягына чейин чыгабыз. Албетте. Анан айта кетсеңиз, азыр ушу жер участогуна эми улуу балаңызга буюрса үй салайын деп турасыз. Эгерде буюрса сот адилеттүү чечим чыгарып, ушу сиздин пайдаңызга чыгарып берсе, албетте. Кудай буюрса, мыйзамды толук түрдө эми карап, иликтөөнү толук түрдө карап. Ал бул жерде ушул жер участокко ушул
шаардык соттундагы өзүнүн жеке кызыкчылыктары бар деп эсептейсизби сиз? Ошо боюнча айта кетсеңиз. Эми аны болсо керек. Эми аны биз сот отурумуна катышып көрдүк. Өзүбүздүн баабыбызды бердик. Мен мисалы ишенейин деген деле оюм жок. Ишенбейм да, ишенбейм. Эми мыйзам чегиндеги кагаздарды жокко чыгарып аткандан кийин мен соттон акыйкаттык деп акыйкаттын үмүтүм жок деген мааниде да мына турат го азыр мына көрсөтүп атам. Андан сырткары ошол каза болгон аксакалдын аты ким эле? Бул жакта. Биякта Барканов фамилиясы. Барканов. Анын кызына азыр Алина болуп калат, анын кызы. Жок, эми Алина болуп калабы? эмеси күйөө баласы Сереганын эмеси да тиги племянницасы. Күйөө баласынын племянницасы Алина. Роза ошондо Роза эженин кызы Алина болуп калат. Роза эженин кызы Алина болуп калат. Бул Владимир Анатольевич, Барканов Владимир Анатольевич. Анан ошондо мындай суроо болуп атат да азыр. Азыр ошол Алинага ошол Роза каза болгон Роза эже Алинага бул жактагы жер участокту дарственный кылып өткөрүп бергендиги боюнча аларга кысым болгон, Өздөрү дагы буюрса эми кийинки урматтуу көрүүчүлөр ушуну баса белгилеп айтып кетели. Кийинки бөлүмдө буюрса бул боюнча толук түрдө сүйлөп берет. Алина деген айым бул Роза эженин тун кызы. Тун кызы, ага дагы кызым болсо керек, айтып өзүнүн оозунан уктум. Бирок ушуга чейин дагы биз сүйлөшкөндө айтып берди эле да өзү. Айтып берген, өзү айтып берген, Алина өзү айтып берген. Кызым болгон да, ага да прокуратура жагынан кызым болсо керек. Ошону айтып берген. Эми сизге эми акыркы суроону узатсам, буюрса эми мындан ары сот системасы буюрса Кыргызстанда эми жакшырат деп ойлойсузбу? Мындан аркы эми карапайым ушул адамдардын албетте кызыкчылыгын толук мыйзам чегинде коргоп, мындай адилеттүү чечимдерди Кудайдан коркуп кабыл алыпчы. Мындай эмеспи, эми биз тажрыйбада биз көрүп турабыз, билип турабыз. Мен мисалы айлыгымды колума алганда, айлыгым момча чыгыптыр деп мага келгенде мен ишенем. Эми азыр көрбөгөндөн кийин мен ишениш кыйын. Ишеним өтө эле кыйын го дейм. Акыйкаттык негизи орносо деп ойлойм да, жакшы. Негизи жакшы нерсе бул. Ар бир адам үмүт кылам. Ар бир адамга акыйкаттык менен көз караш мамиле кылып берсе мен үмүт кылам ошону. Акыйкаттык орносун. Жакшылык каалайм баарына. Мындай нерсени эч кимге каалабайм да. Урматтуу биздин каналдын жалпы көрүүчүлөрү, бизден алыстабай туруңуздар. Бул ушул менен биринчи бөлүм аягына чыкты. Буюрса биздин каналга каттала кетиңиздер. Ушул ар бир чыгып аткан иликтөөлөргө бизди колдоо иретинде ар бир видеого класс басып, өзүңүздөрдүн жеке ой пикириңиздерди калтырып кетсеңиздер болот. Анда эмесе кийинки бөлүмдөн жолугушканга чейин саламатта туруңуздар.